إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Абу Хурайра Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мындай деп риwayat кылып атат. Аллах субхана таала силердин сүрөтүңөргө жана ошондой эле байлыгыңарга, мал мүлкүңөргө карабайт. Бирок силердин жүрөгүңөргө жана кылган амалыңарга карайт дейт. Бул кыска болгону менен өтө мааниси чоң хадис. Мына ошого окшогон көптөгөн ушул маанисинин тегерегинде болгон көптөгөн хадистер бар. Мына ошолордун бирөөсүндө өткөн сабакта алганбыз. Иннамал амалу бинният. Ар бир амал ниетке жараша. Ва иннама ликулли мрин ма'нава. Ар бир адам эмнени ниет кылган болсо ошого жетет. Мына бул дагы ушул биз өтүп аткан хадис. Абу Хурайран. Инна Аллаха ла янзуру иля суарикум ва амваликум, валакин янзуру иля кулубикум ва а'маликум дейт. Демек жашоодогу адамдын эң негизги болгон нерсеси ошо жүрөгүнөн чыккан ниети, жүрөгүндөгү амалы, көкүрөгүндөгү, дилиндеги ойлогон нерсеси, максат кылган сөздөрү, айтылган сөзү эмне максатта айтылды, мына ошого жараша болот экенин ачык айкын билип турабыз. Аллах субханаху мына ошого басымсыз жана ошо адам баласына жүрөгүнө жетип, мына ошо жүрөктөн чыккан амалына Аллах субханаху таала карайт. Кандай мааниде чыгып атат, кандай максатта чыгып атат. Мына эң негизги нерсе. Ошондуктан ахли суннанын акыйдасында жүрөк менен тышкы амалдардын түзмө-түз байланышы бар да. Жана Нуман ибн Башир деген сахабанын хадисин билебиз. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтпады беле, адамдын денесинде бир үзүм жосо бир муштум эт бар. Эгерде ошол нерсе оңолсо, анда баардык денеси оңолот деп. Демек, жүрөк оңолгон болсо, ошо жүрөк кандай болгон болсо, ошонун мындайча айтканда белгиси, ошонун таасири адам баласынын дене мүчөсүнө чыгып билиниш керек да. Мына ушул хадистен биз эмнени түшүнөбүз? Көп нерсени түшүнөбүз. Биринчиден, Аллах субхана таала адам баласынын жүрөгүнө, анын амалына карай турган болсо, демек адам баласы жүрөгү менен ыйман келтирсе, тили менен ыйманды айтып, жүрөгү менен тастыктагандан кийин сөзсүз түрдө амал кылыш керек да. Анан көп адамдарды байкайбыз го. Эгерде кандайдыр бир жакшы ишти айтып ошого үндөгөн болсоң, намаз оку, зекет бер, өзүңдүн милдетиң, парздарын аткар десең, кээ бир жалкоо адамдар же болсо парз, милдеттүү ибадаттар таштап жүргөндөр, менин жүрөгүм таза, ниетим ак, эч кимге жамандыгым жок, бул деле жакшы иш да деп ошо менен чектелгиси келет да. Мына бул хадистен биз эмнени түшүнөбүз? Демек ошонтип айткан адамдар, алар айтып аткан сөзүндө чынчыл эмес да. Эгерде ошондой адамдардын жүрөгү таза болуп оңолгондо, анда сөзсүз түрдө дене мүчө менен амал да кылыш керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, жүрөк оңолсо башка дененин баары оңолот дегендей, мына бул хадисте дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, Алла таала адамдын жүрөгүнө же амалына карайт дейт. Демек жүрөк менен амал ошондой байланыштуу болуп турат. Ошонун таасири ошол көрүнүш керек. Бир гана адам баласы кандайдыр бир үзүр себептүү, кандай бир себептен кудурети жетпей калып эле амал кыла албай калбаса, мисалы ыйман келтирди, бир ооруп калып орозо кармай калбаса, же зекет берем деп атып мал мүлкүнө ажырап калбаса, же болсо акылынан тайып намаз окуй калбаса эле, андан башка кудурети бар кезде, акыл эси ордунда кезде сөзсүз түрдө ошо амалдарды аткарыш керек. Анан ошондо гана динди толук кармаган болот да. Ошондуктан жанагындай ушулту айткан адамдарга түшүндүрүш керек. Жүрөктүн амалы башка ниети, жана ошондой эле жүрөктөн чыккан ниет, амал дене мүчөсүнө таасир бериш керек. Ошо дене мүчө менен дагы адам баласы ибадат кылып, Алла таалага сыйыныш керек. Экөө тең болмоюнча, анда адам баласы баягы Алла таалага башип, ибадаткарды коруп саналбай калат. Мына ошону элдерге жакшы түшүндүрүш керек да. Бесе көптөгөн адамдар бар азыркыга чейин. Ушу жүрөгүм таза, ниетим таза деп эле ошентип таянып жүрө беришет. Бул өтө чоң катачылык. Анткени Аллах субханаху таала айтканда, Куранда айтканда, "Удхулу фис-силми каффа" дейт. Динге толугу менен киргиле дейт. Динге адам баласы киргенден кийин жүрөккө байланыштуу, тилге байланыштуу, дене мүчөгө байланыштуу баардык ибадаттын баарын аткарыш керек. Колунан келишинче, мүмкүнчүлүгү келгенче. Кудурет жок болуп калган болсо, анда Алла таала ал жөнүндө сурабайт. Анан ошого дагы байланыштуу негизги маселелердин бири ушул хадиске. Мына бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, Аллах субханаху таала силердин сүрөтүңөргө карабайт деди. Кээ бир риwayаттарда силердин дене мүчөңөргө карабайт деди. Ошо сүрөт дене мүчө бир эле мааниде. Адамдын келбети, денеси, сүрөтү, өңүтсү ошонун баары эле бир маани. Карабайт деп айтып атат. Жана ошондой эле байлыгыңарга карабайт, Аллах субханаху жүрөгүңөргө, амалыңарга карайт дейт. Анткени Аллах субханаху таала адамдарды ар кандай келбетте, ар кандай өңүтүстө жараткан. Анан ошол өзү жараткан
нерсени өзүнүн жараткан макулуктарын сенин мындай экен түсүң мындай экен деп ага эсеп касап кылбайт. Ал Алла Таала ошондо жаратты. Бирок ошо адамдардын баарына кандай өңдө, кандай түстө болсо дагы, кандай дене мүчөлү болсо дагы аларга жүрөктү берди, акыл эсти берди. Анан пайгамбарлар жиберип, мына бул туура жол, бул туура эмес жол деп ак менен караны ажыратып берди. Мына ошону ээрчийсиңби, жүрөгүң менен амал кыласыңбы, дене мүчөң менен амал кыласыңбы деп ошону талап кылат да. Адам баласы келбеттүү болуп, байлыгы болсо эле Алла Тааланын алдында кутулуп кетпейт. Жана Алла Тааланын алдында баягы жагымдуу инсан болуп кала бербейт. Алла Таала өң түстүү, келбетти каалаган адамга берет. Кафырына дагы, мусулманына дагы, байына дагы, кедейине дагы. Байлыкты дагы, кафырга дагы, мусулманга каалаган адамына берет да. Демек, аны менен тараза болбойт. Бирок ошол колунда бар адам болобу, келбети жакшы болобу, жакшы болбойбу, ошол адам жүрөгү менен кандай амал кылып атат, ошого каралат да. Ошондуктан адам баласы жүрөгүнө ошо ыхластуулугуна көңүл буруш керек. Жүрөгүмөн кандай ниет чыгып атат, кандай максат чыгып атат, эмнени максат кылып атам, эмнеге жетейин деп атам деп. Анткени адам баласынын өң түсүнө карасак, баары тең эле. Сыртынан караганда биз жүрөктөгү нерсени билбейбиз да, сонун нерсе кылып аткандай, жакшы нерсе кылып аткандай сезилет. Бирок ар кандай асман менен жерде айырмасы бар ниет болуп калыштымын да. Бир эле мисалы бир адамды, мечит салып аткан адамды, же бирөө садака кылып аткан, же илим таратып аткан, же даават кылып аткан, же бирөө жардам берип аткан адамды көрсөк, эки адамды көргөн болсок, ошонун бирөөсүнүн собу тоодой болуш ыктымал, бирөөнүн собу такыр жок болуп калышы ыктымал да. Же өтө эле аз болуш ыктымал. Анын ошонун эмнени максат кылганына жараша да. Соопту, жакшылыкты максат кылган болсо, Аллах субхана таала сообун көбөйтүп берет. Эгерде рияны эл көрсүн, мактасын деп ошону максат кылган болсо, андай амалдын баары жолуп кетет да. Анан ошонун таасири жанагы амалдарына да тиет. Кээ бир адамдар ошо өзүнүн жасаган жакшы иштерин милдет кылып, тили менен эле чыгарып коюшат да. Берген нерсесин милдет кылып, айткан нерсесин милдет кылып, жардамын милдет кылып, сүйлөп атып, кайра эле ошо жасаган нерселерин чыгарып коет. Ошондуктан адам баласы жүрөгүнө катуу көңүл буруш керек. Анан кийинки маселе ошол баягы ушуга дагы байланыштуу бир маселе бар. Азыркы убакытта айрым адамдар бар, айрым жамааттар бар. Баягы элге даават кылам деп, элге түшүндүрөм деп, динге каршы иштер жасап, өздөрүнүн баягы кыска ойлорунда же болсо кемчиликтүү акылдары менен мындай ойлоп алышат да. Мен исламда, динде келген нерселерди толугу менен айтып жеткирген болсом, элдер менден кабыл албай коет, качып калат. Ошондуктан мен жеңилдетип динди көрсөтөйүн дейт. Ооба, бул ислам дини өзү жеңилдик. Ислам дининде жеңилдик бар. Өзү дагы жеңилдик. А жеңилдик деген мааниси ошо шариатта кандай келген болсо, ошону биз так билип так аткарган болсок, бул адамдын кудуретиндеги адам аткарат болгон нерсе да. Ошол жеңилдик да. А мен айтайын деп атканым, кээ бир адамдар ошо шариатта болуп анык болуп турган нерселерди өзгөрткүлөрү келет да. Жоюгусу келет. Башка бир адамдардын баягы көңүл үчүн, ошолордун каалоосу үчүн өзгөрткүлөрү келет. Анан эмнеге сен ушундай кылып атасың, бул шариатта келген нерсени бурмалап атасың? Азыр деген заманбап динди жеткириш керек, же болсо заманбап исламды жеткириш керек. Жашоого убакытка жараша элдерге түшүндүрүп бериш керек. Антпесең элдер качып кетет, сенден укпай коет, жаман көрүп калат, ислам динин жаман көрсөтөсүң деп ушундай шултоолорду айтышат да. Бул таптакыр туура эмес. Шариаттын өкүмдөрү жалпысынан, жалпы жонунан айтканда эки бөлүктөн турат. Биринчиси Куран сүннөттө ачык айкын келген, өзгөрүлбөй турган өкүмдөр. Аллах субхана таала ошону өзүнүн китебинде, Куранда жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө бышыктап бекемдеп койгон да. Мисалы 5 убак намаз, аны бирөө келип 6 кыла албайт, 4 кыла албайт. Зекет бир жылда бир чыгарылат, белгилүү бир мал мүлктөн чыгарылат. Орозо жылына 29 же 30 күн кармайсың бир жолу дегенчи. Мисалы арак ичкендин жазасы, зына кылгандын жазасы, жашоодогу мисалы мал мүлктү бөлүштүрүү, мурас өкүмдөрү, мына ушунун баары бул шариатта, мындайча айтканда, ачык айкын бышыкталып келген. Муну эч ким өзгөртө албайт. Бул кыямат күнгө чейин ошо бойдон элдер такпыл үйрөнүп, ошого амал кылып, башкаларга жеткириш керек, бурмалабастан. Экинчи өкүмдөр бар. Шариатта мисалы жалпы эрежелер, жалпы өкүмдөр келген. Анан шариаттагы илимдүү адамдар ошо шариатта келген жалпы өкүм эрежелерди билип үйрөнүп алышып, анан ошону ар бир замандын учуруна талабына жараша колдонуп, ошого жараша өкүм чыгарып берет. Ошондуктан ахли сунна алымдары, жалпы мусулман алымдар айтат, ислам дини бул баардык заманга жана баардык убакытка ылайыктуу деп айтат да. Кандай заман болбосун, кандай акыбал келбесин, ошого жараша шариаттын эрежесинен, жалпы эрежелеринен, жалпы өкүмдөрүнөн алымдар изилдеп
ижтихат кылышып ошого өкүм таап берет да. Бул ислам дини де кыямат күнгө чейин жарыктуу да. Эң мына исламдын баягы айырмаланган жакшы сыпаттарынын бири ушу да. Кандай акыбал болбосун таап берет. Мисалы мына 3-4 жыл мурун эле башыбызга жалпы дүйнө жүзүнө эле келди окшойт, жанагындай вирус каптабы, коронавирус жана окшогон. Анан ошондо ар кандай маселелер туулат да. Мисалы адам баласы өлгөндөн кийин мисалы жуулуш керек, жөнөкөй өлгөн болсо, анан корона убагында жууганга мүмкүн болбаса кантип коюлат, адамдарга оорулар бири бар аркылуу жугуп атат, мечиттерде кантип окулуш керек, кантип сактаныш керек. Мына ошого окшогон маселелер чыгат да. Мына ошондо шариаттын аалымдары карап туруп жалпы эреженен ошого жараша ар бир окуяга, ар бир жаңы келген маселеге жараша өкүмдөр чыгарып берет. Мисалы жалпы өкүмдөрдүн бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Эгерде кайсы жерде бир жугуштуу оору, чума сыяктуу ошо оору каптаган болсо, аякка кирбегиле деген, жана аяктан чыкпагыла деген да. Кирип калгандарды чыкпагыла деген, бара тургандарды кирбегиле деген да. Бул жанагы эле биздин кылган жана карантинге окшогон адамдарды эки жакка каттабай турула, ордуңардан жылбай турула деген эреже да. Анан ошону тегерегенде аалымдар мына пайгамбарыбыз момундай эреже айтты, мына ошондон биз көп маселени алабыз деп ошентип өкүмдөр чыгарып, ар бир заманга, ар бир окуяга жараша ошол нерсени чыгарып берет. Эми Аллах Таала кырсыгын сактасын, кандайдыр бир жерде аламаттар болуп кетиши ыктымал, жанагындай Турцияда дежитүү болгондой адамдар топтоо менен жер астында калып табылбай калат. Аларга жардам берүү маселелери, аларга намаз окуу маселелери чыгат. Ошонун баарын алдында шариаттын эрежесине караса, жараша өкүм чыгарып берет. Же болбосо бир кандайдыр бир соода маселелери көтөрүлүшү ыктымал. Азыр түрлүү болуп атпайбы азыр, интернет аркылуу болуп атат, жөн электрондук жактан болуп атат. Ошого окшогон ар кандай сооданын түрлөрү. Мурун мисалы болбогон. Анан ошолорду карап бул эмне деген соода, эмнени максат кылып атат, элдер кандай мамиле кылып атат деп шариаттын эрежелеринде салат. Шариаттын эрежесинде соода кылып атканда адамдардын арасында бири-бирине ыраазычылык болуш керек, арам нерсени сатпаш керек, айыбын жашырбаш керек, товардын алдабаш керек, сүткорлук болбош керек деген эрежелер бар да, чоң-чоң зулумдук. Анан жаңы келген сооданын түрүн карайт. Мына ушуларга кирип калбайбы? Могул сооданын ичинде мисалы жанагындай арам соода жокпу деп, жана пирамида соодасы жөнүндөчү алдоо жокпу деп. Анан алдар карап туруп түпкүлүгү эмненин үстүнө курулган деп. Анан ошого жараша өкүмдөр чыгарып берет да. Мына ушундай маанидеги жанагы сөздү мисалы ушундай маанидеги келген ислам баягы заманбап бардык заманга жооп берет, бардык заманга ылайыктуу деген мааниде заманбап ислам десең ушундай мааниде айтсаң туура болот да. Кандай маселе көтөрүлбөсүн, кайсы убакытта болбосун, кайсындай жерде болбосун, ислам ошого жообун, өкүмүн чыгарып берет деген мааниде. Ана заманбап ислам, же болбосо заманбап дин, заманга жараша биз ошо өкүмдөр таап беришибиз керек. Ар кандай жаңы чыккан акыбалдарга жараша эрежелерди таап элдерге жеткириш керек десең, ал туура эле да. Бирок шариаттагы уже аныкталып келген мурунтадан бери эле. Анан өзүң кем акылың менен ойлоп алып, могу нерсе мен үчүн оор болуп атат, мен даават кылсам элдер түшүнбөй атат, кой мындай кылып өзгөртүп коеюн деп туруп, өзгөртүүң бул башка да. Анан жанагынтип бул заманбап болуш керек деп туруп, өзүң жалган эле эреже чыгарып алып, динди бурмалаган болбойт. Бул динге өзгөртүү киргизүү, динди бурмалоо болуп саналат. Бул арам иш. Кудай сактасын. Эгерде ким адалдай баштаган болсо, шариаттагы адал деп келген нерселерди арамга чыгарып, арам деп келген нерсе адалга чыгарган болсо, динден чыгып кетет. Ошондуктан өтө этият болуш керек. Антпесе ошондо айрым адамдар бар. Мындайларды мисалы мен өзүмдө күбө болгон бир окуя болгон да. Ажылыкта жүргөн кезде ажыга келген кишилер менен жолугуп калдым. Ошондордун арасында тааныбаган кишилер бар, бир тааныган киши бар экен. Ошого учурашайын деп баргам да. Анан отурсам 4-5 киши бар экен. Ошо кызматкер кишилер окшойт. Анан бирөө эле отуруп сүйлөшө баштаганда эле сакалга асылып берди. Сен эмнеге сакал коюп атасың? Азыр деген мына сакал койбош керек. Еврейлер, христиандар деле койгондо, сен койгонуң туура эмес дегендей кылыпчы. Мындай жатканда азыр заманбап динибизге ылайык келбейт. Айтты, мен бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам койгон муну. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам койгон. Биз ошону ээрчип коюп атабыз. Пайгамбарыбызды үлгү кылып атабыз. Алла Таала Куранда силер үчүн Алланын элчисинде үлгү бар деп айткан. Биз ошо үлгү туткан үчүн карап атабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көптөгөн хадистерде сакалыңарды кой бергиле, мурутуңарды кыскарткыла, христиан еврейлерге каршы чыккыла деп айткан. Биздин айырмачылыгыбыз мурутубуз кыска болот, сакалыбыз кой берилет. Жок, болбойт, бул даават кылганда эже качырып коебуз деп өздөрүнүн эреже чыгарып алган да. Анан баягы алар кээ бирөөсү ушинтип ойлойт да, ушундай маселени карасаң эле, бул баягы
немелер эле бир вахабисттер эле ушинтип эткен деп неме салафилерди вахаби деп коет го, ошентип жаман кылып алып, ошентип ат коюп алышкан да, кайылды качырып. Анан сүйлөшүп отурсак, ошолордун арасында эле өзүлөрүнүн арасында кичине билимдүүсү бар экен, Египеттен окуп келген. Анан ал келип калып, нар жактан угуп турган окшойт, чала болчу, келип анан койгула силер жөн эле шариятта келген нерсени талаша бербей, бул баягы динде келген пайгамбарыбыз коюду деп эле айтып атпайбы, пайгамбарыбыз койгон нерсени айтып атпайбы десе, тилер каткырып, сен дагы вахабист болуп кеттиңби деп аны шылдыңдап атышат да. Карабайсызбы? Ушунчалык деңгээлетип калган да, динде келген нерсени четке кагып атат. Дагы бир таанышым айтат, университетте сабак берип жүрсөм, бирөөлөр ошо лекция өтөбүз деп келип калды дейт. Кыздарды чогултуп өзүнчө. Ошо кыздарга лекция өтүп, ошо даават кылуу жөнүндө. Анан ушинтип айтышыптыр да. Сен бирөөгө даават кылам десең, бирөөгө динди үйрөтөм десең, өзүңдүн намаз окуганыңды айтпай эле, керек болсо жоолугуңду чечип алып барып, ошол кызга даават кылганың жакшы. Сени көрүп алып, динди оордутуп албасын, келбей койбосун деп алар шок кылган экен да. Бул кандай нерсе, бул шарият деген жоолукту парыз кылганда биз ошо кандай келсе ошондой эле кийинип бар, ошондой кылып даават кылабыз. Жок, силер түшүнбөй атасың, азыр деген заман башка, элдер качып калат, түшүнбөй калат деп көрүңүздөр. Ошондуп бурмалап киришип атат да. Мындан дагы бир жаман бир мисал, дагы бир дос балам ушу мурун көп жыл болуп кетти, ушу Тажикстанга бир конференция, диний конференция болуп ошакка анан самолет менен учуп баратып, жаныма бир кызматкер эже отуруп калды дейт, аял киши. Анан ага даават кылып, намаз жөнүндө айтып, жеткенге чейин даават кылып бардым дейт. Аябай кызыгып, намаз окуйн деп ниеттенип калды дейт. Жакшы болду, даярданайын окуйн деп. Анан кайра келаткандабы же Кыргызстанга келгенде жолдонбу же ушактанбы, 2-3 күндөн кийин бир убакыттан кийин жолугуп калсам, кайра сүйлөшүп өтсөм, кичине немеси өзгөрүп калыптыр дейт. Мен азыр кое туруп эле намаз окусам болот экен деп. Эже кандай, ким айтты сизге? Андай болбойт. Бул сиздин парызыңыз эсем. Баланча араб өлкөсүндө бир окуп келген билимдүү бала бар экен, баланча деген. Ошол мага айтты. Сиздин кызматкер эже экенсиз, ошол кызматыңыз менен эле мусулмандарга жардам берип, анан намазыңызды кийинде эле окусаңыз болот деп айтты дейт. Олду беле, карабайсыздар. Ушунчалык деңгээлге парыз нерсени сен кийин эле окуй бер, башка менен жардам бере бер деп. Бул намаз дегенди билебиз да, бул ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулуллах келмесинен кийинки эле эң негизги диндин түркү намаз да. Намаз жок адам эки дүйнөдө ийгиликке жетпейт. Аны ошону карабайсыз, жеңил санап ырчылып атат. Анан көрүңүздөр, алардын жүйөсү эмне болуп атат? Ошо сага оор келип калат, кыйналып каласың, сен башка эле кызмат кыла бер депчи. Дагы ошондой дагы бир мисал, бир досум немеде иштеген, таможня жакта иштеген бир дос, тааныш бала ушул айтып атпайбы. Бир жолу дейт, баягы өздөрүнүн начальнигине бирип ала неме кылышат экен да. Муурун болгон окуя да, бул баягы өзлөрүнүн долясы дейби же акысынбы начальнигине беришет экен да. Анан начальнигине берип чыгып келатсам, начальник өзү айтып атат дейт. Сен наразы болбой эле мындай өзүңдүн немең менен эле бере бер мунучу. Взятка да, баягы өзүңдүн ыраазычылыгыңды бере бер. Биз болсо биякта адалдаган жолун билип алганбыз деп айтыптыр да. Кандай десе, мына ушундай взятка, ушундай ар кандай нерселерди ала беребиз, анан ошол чогулган акчанын кандайдыр бир бөлүгүн садака кылып коебуз, ошо менен кутулабыз деген да. Көрүңүздөрбү, арам нерсени атайын жеп, анан кичине бир бөлүгүн садака кылып койсок, ошо менен кутулабыз деп. Аны ал жөнөкөй адам айткан жок аны. Аны бир чала молдо, дин бузар айткан да. Бир мындай маселе бар да, алар бурмалап айтат да. Мисалы шариатта, мисалы бир адам, бир илимдүү адамга келип калды, мен ушундай бизнес кылчумун, момундай иштерди кылчумун, анан кийин карасам, ошол нерселер арам экен, анан ошо арамдан акчам чогулуп калды. Мен ошону эмне кылам эми? Тоба кылып атам, ошондон кутулайын деп атам, эмне кылам десе, алым айтат да. Ошол канча акчаны арамдан тапсаң, ошону чыгарып бирөөгө берип сал, жумшап сал, кутулуу максатында. Садака максатында эмес, кутулуу максатында бирөөгө берип сал, же даараткана салдырасың, же жол пол көпүрө ушундай нерселерге колдонуп сал деп айтат да. Анан сен кутуласың, ошо менен тоба кыл дейт. Билбесе эчтеке болбойт. Эгерде билип жасаган болсо тоба кылып, анан ошондон кутуласың дейт да. Муну болсо көрүң, ушундай айтылган фатваны алар жалпы эреже кылып алган да. Сен арам жей бер, анан ушинтип эле баягы садака кылып койсоң кутула бересиң деп. Анан садаканы кимге кыласың десе, бизге бергиле деп койду. Биз өзүнүн жайын табабыз. Көрүңүздөр, ушинтип динди урмалагандар бар да. Эмне десең, биз заманбап исламды каалайбыз. Ислам деген заманбап болуш керек, элдин талабына жооп бериш керек, элдин проблемаларын чечип бериш керек дейт. Ооба, ислам ал проблема баарын чечип берет, бирок мындай жолдо эмес. Шариатта аныкталып келген, өкүмдө аныкталып келген нерсени өзгөртүү менен эмес. Мына азыр кээ бирөөсү музыка менен даават кылышат. Музыка аспаптары менен. Бул музыка аспаптары
шариатта, Куранда дагы, пайгамбардын сүннөтүндө дагы, 4 мазхабта дагы керек болсо, баардык мусулмандардын бир ооздон кабыл алган келишими менен, эжма менен арам деп саналат. Аны азыр уруксат берип койгондар бар. Ошо музыка менен даават кыла бер, музыканы тиги колдоно бер депчи. Адам баласы бир кандайдыр бир күнөөнү кылып, бирок ошо күнөө экенин билип, бирок шахватына аз кылып кыла берсе, мунун баягы күнөө жеңилирээк. Күнөө болгон менен бир күн Алла Таала ырайым кылып таштап калат. Бирок адам баласы билип туруп ошо карама каршы жасаган болсо, ошону адалга чыгарганга аракет кылган болсо, бул өтө чоң күнөө да. Мына ошондуктан ушундай нерселерге биз алданбашыбыз керек да. Дин деген эч качан адам баласынын акылына тапшырылган нерсе эмес. Бул дин Алла Таала айтты, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Жана ошону бизге чечмелеп түшүндүрүп берген сахабалар, табииндер момундай жеткирди деген менен болот. Биз ошону кайсы нерсе адал деп келсе, ошону адал деп кабыл алабыз, арам деп келсе, арам деп келебиз, макрух десе, макрух деп кабыл алабыз, мустахаб сүннетсе, сүннет деп кабыл алабыз. Анан өзүбүздүн кем акылыбыз менен шариаттагы ушул көрүнүш, шариаттагы ушул өкүм азыр туура келбей атат. Кой муну айтпай эле коеюн же муну бурмалайын дебейбиз да. Ооба. Кээде мисалы адамга даават кылып атканда, түшүндүрүп атканда, ар бир нерсени өзүнүн орду менен айтайын, ирети менен айтайын деген нерсе бар. Мисалы жаңы динге кирип аткан адамга биринчи эмнени түшүндүрөбүз биз? Ла иляха илlalloh Мухаммад тавхидти түшүндүрөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүүнү түшүндүрөбүз да. Анан качан тавхидти түшүндүрүп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ээрчүүнү түшүнгөндөн кийин андан кийин мына намаз бар, намаз окуш керек ар мусулман деп ирети менен айтабыз да. Тажрия. Баардык маалыматты бир эле берип салбайбыз дагы. Бир гана кээде сурап калган болсо, ошону да сурап аткан адамдын акыбалына байкайт да. Мисалы кээ бирөөсү шахватын ээрчип сурап, анан суроо берсем, ушу мен ойлоп аткан жөнүндө, эгерде ошону шариат ислам тыйса мен кабыл албай эле коеюн динди деп сураган, ушундай максатта сурап атса, сен мындай данышман болушуң керек да. Ага жооп берем деп сен шариатта арам келген нерсе, мисалы арам жөнүндө сурап кал да. Арам нерсени ага жооп берем деп, анын көңүлүн алам деп адалга чыгарып койбошуң керек. Сен мындай ыкманы колдонушуң керек да. Же жымсалдап жалпы жооп берип, же башка убакта жооп берейин, сен азырынча моуну окуп билип тур, үйрөнүп тур. Тавхидти жакшы түшүнөлү, анан сага жооп берем деп ушундай ыкмалар колдонсоң болот да. Акырын айтып, мына дин деген момундай, динге кирген адам болду депчи. Ал кээ бирөөсү болсо ушундай ыкмаларды колдоно албай, дароо эле аны адалга чыгарып коюшат. Жок, боло берет, сен ушундай кыла бер депчи. Аны адам баласы алар түшүнө, динде ушул нерсе бар экен деп ойлоп калат, антпеш керек да. Бул деген бул аманат. Эгерде мисалы жакшынакай кылып жооп бергенге илимиң жетпей аткан болсо, мисалы ушуну кантип ушул положенияны кантип чыгам деген болсо, токтотуп кой, мен бул маселеге жооп бере албайм, илимдүүдөн сурайлы деп, анан ошол илимдүү адамга кабарлап, мына мондай адам динди жаңы түшүнүп атат, динге кирейин деп атат, бирок мондай бир шариатта тыйып салынган арам иштерди кылып жүргөн экен. Ошол жөнүндө сурап атат, кантип жооп берейин, ошонун жакшынакай жолун мага түшүндүрүңүз, же болбосо сиз өзүңүз даават кылып коюңуз деп ушинтип издеш керек да жолун. Анан дароо эле жеңил санап салган болбойт. Мына ошондуктан биз динди жанагындай адаштыра турган эрежелерден, же болбосо заманбап дин, заманбап даават, азыркы заман ушуну талап кылат деп эле диндикке өзгөртүүлөр киргизип, диндеги болгон нерселерди четке кага берген болбойт. Ошондой сактаныш керек да. Ошондуктан адам баласы илим алып үйрөнүш керек. Дааваттагы хикматтуулук, данышмандык, дааваттагы жумшактык, элге жеткиликтүү айтайын, элге оор кылып көрсөтпөй, динди жеңил кылып түшүндүрөйүн деген нерсе башка. Бул шариатта уруксат. Жанагынтип өзүңдүн баягы туура эмес оюңа таянып алып, шариатты бурмалап, заманга жооп бербейт деп, динге жаңылыктарды киргизүү, динге бурмаланган өкүмдөрдү киргизүү такыр башка нерсе да. Качан гана биз ошо Аллах субхана тааланын өзүнө башыйп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө башыйп, ошол нерселерди так үйрөнүп, даана үйрөнүп, анан элге жумшактык менен, хикматтуулук менен, данышмандык менен жеткирген болсок эле, мына береке ошондо. Бул ошо пайгамбарлардын дааваты болгон, андан кийинки сахабалардын, табииндердин, 4 имамдын, анан жалпы ахли суннанын дааваты ошо болгон. Мына ушул деңгээлге жетиш үчүн адам баласы сөзсүз түрдө илим алып, чалап илим алып өзү билемдик кыла бербей, дайыма ошо илимдин үстүндө даават кылганга аракет кылыш керек. Кандайдыр бир маселени билбей калды, же шектенип калды, дароо токтотуп, ал жөнүндө жооп бербестен илимдүүлөргө кайрылып сураш керек. Алла Таала Куранда айтат: "Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'лам." Билбесеңер, билгендерден сурагыла дейт. Биздин баягы дарыбыз ушул. Ар бир адам баардык эле нерсени биле бербейт. Керек болсо илимдүү адам дагы баардык нерсени биле бербейт. Ошо билбеген нерсесин дароо өзүнөн илимдүү адамдарга айтып, Куранга айтып, сүннөткө айтып, ошо Куранды, сүннөттү чечмелеп берген ахли суннанын алымдарына кайтып, бул маселени кандай карашкан, бул маселени эмне деп
чечмелешкен, кантип жооп беришкен деп ошолордун жолуна кайтып, анан жооп берген болсок, мына өзүбүз үчүн эле жакшы, соолобуз жана ошо сурап аткан адамга дагы мээримдүү болуп, ошолорду туура жолго баштаган болобуз. Аллах субхана тағала баарыбызга туура жолду көрсөтсүн. Ар кандай динге кирип кеткен адашуулардан, туура эмес өкүмдөрдөн жана адашкан жамааттардан Аллах субхана тағала баарыбызды сактасын.